Урматтуу кыргыз элим, анан ошол реквизитти койгондон кийин эле сразу акчалар түшө баштады. Ошо бир сутканын ичинде 60 000 акча чогулуп калды. Бул үй бүлө дагы үйлүү болсун, үй салып берейли, сборду дагы ачкыла, бул ишти баштагыла деген баардык сообщенияларды, комментарийлерди эске алып, биз ушундай чоң кадамга буйруса кадам таштадык десем жаңылышпайм. Баардыгыңыздарга терең ыраазычылык билдиребиз. Кечээ күнү мына ойдо жок жерден эле Беримбек байкелерди көпчүлүктөн угуп, чындап муктаж үй бүлө деп өзүбүздүн үй бүлөбүздүн атынан ошо колубуздан келген бир аз ошо продукты менен жардам берүү максатында эле келгенбиз. Келгенден кийин ошо Беримбек байкелердин жашоо шартын көрүп, угуп, анан кышында жетиштүү продукты болсо, көмүр, отун кененирээк болсо бизге ошол эле жетиштүү эле деген биринчи видеону тарткан болчубуз. Андан кийин эле комментарийди өзүңүздөр деле окуп жатат болуш керексиздер. Биринчи эле комментарийге бул үй бүлөгө дагы сбор ачкыла, үй салып берейли, кыргыз элим жалпы булар дагы буйруса үйлүү болот, сборду ачкыла деген жалаң эле ушундай каттар келип атты. Буйруса эми ушул чоң кадамга дагы бир кадам таштаганы турабыз. Албетте баардыгы Кудайдын буйругу менен, балким Беримбек байкелер дагы ошо Кудайдын буйругу менен жана жалпы кыргыз элинин жардамы менен үйлүү болуп калышат. Мына бүгүн өздөрүнө реквизиттерди ачтырып, мына сборду официалдуу түрдө ачтык. Кечээ күнү мен жолдошумдун реквизитин койгом. Продуктуга, көмүргө акча салышла, ошол чогулган акчага келип дагы кем картсызын алып берели депчи. Эми ушул чоң ушундай бир кадамга барып жатабыз. Баардык ушу сиздердин колдооңуздар менен бир айда чогулуп калат же 2 айда чогулуп калат. Башында бир азырынча участок деп турайлы дагы, ошо анткени буга чейин биз уже баардыгыбыз жалпы бул нерсени кылганбыз биргеликте. Башында ушу участок алып, анан сонун там салганбыз буга чейинки бүлөгө. Ошо азыр дагы ошентип биринчи участокко чогулса, же дагы биз Салаш шаарындагы үйлөрдү карайбыз. Даяр тамдар болсо дагы балким ошондой дагы варианттарды караштырабыз. Сбор ачылды. Баардыгыңыздардын колдооңуздарга рахмат. Бул төмөндөгү номерлер бул Беримбек байкенин өзүнүн номерлери. Жекече байланышып чалып дагы келсеңиздер болот. Ушул Мбанк жана единица кылып колдон келген жардамдарды көрсөтсөңүздөр болот. Ассаламу алейкум, ошо кыргыз элим ошо ушинтип жардам бергениңиздерге чоң рахмат. Баарыңыздарга Алла ыраазы болсун. Буюрса жакшы эле болот окшойт. Жана көмүр базада иштеп атам. Жаңы эле бир байке келди. Сени да көрдүк. Буюрса тамдуу болосуң деген чоңой максатты көздөп аякта айтып кетти. Ыраазымын баарыңыздарга, кыргыз элим. Кудайдын буйругу менен ошо кыргыз элимиздердин жардамыңыздар менен үйлүү болуп калсам, же бир участокту болуп калсам, өз ошол ойго жетип калсам, баарыңыздарга, кыргыз элге жалпы таазим болуп кетер элем.